Ушул айылдарда жанагы кичи айылдарда дагы жолдорду кеңейтүүдө үйлөрдүн короо жайларын жылдыруу боюнча мындай бир масштабтуу компанейшн болуп атат да, ушуну этият кылыш керек аткаруу бийлиги. Элди мындай жөн жаткан, тынч тирлигин кылып аткан элди мындай козутуп коюп атат да, эми чындап эле баягы олуттуу ор коюп чыгып кеткен, жолго салып алган курулуштарды эл өзү деле түшүнүп, бузуп иретке келтирүүгө макул, бирок кээ бир жерлерде мындай аша чабып кеткен жерлер болуп атат. Ушуну этият кылыш керек, элди мындай көп козутпай. Бардык жерде айтып атат. Алмазбек Ахунжанович, сизге Чоң Алай районунун элинен ысык салам. Ал жерде мындай көйгөй болуп атат да, мен жакында эле барып келдим ушул иш сапар менен. Бизде баягы Дарбот Коргон айылында международный жол өткөн, эл аралык жол өткөн. Баягы Тажикстанга баратканчы. Ал жерде азыркы өзүңүз көрүп атасыз, жолдун кеңейтүү боюнча дагы иш-чаралар алып барылып атат. Ал жерде бир 300дөн көп үй ошол баягы кызыл сызыктан өтүп кеткен экен. Бирок алардын айтышы боюнча булар 60-жылдан баштап документтерди алган экен да. Эми азыр көп үйлөр ошол снос кылганга туура келип атыптыр. Анын арасында кээ бирлеринин ошол заборлору бар экен, кээ бирлеринин ошол үйлөрү бар экен. Ал жакта эми билесиз, айыл жерде жашаган адамдардын мүмкүнчүлүк бир аз чектелген, финансы жагынанчы, каражаттарыбыз жок дейт. Ошондуктан эми алар деле айтып атат, ошол жакта эл. Биз каршы эмеспиз дейт. Жол кеңейиш керек дейт. Бул эл аралык жол. Бирок ошол эле кезде ошол кээ бир үйлөр айтып атат, бизге компенсация төлөп берсе, мамлекет жакшы болот эле дейт. Эмне дегенде өзүбүздүн күчүбүз менен ал үйлөрдү кийин калпына келтире албайбыз дейт. Ошондуктан Алмазбек Акынжанович, сураныч, сиз ошол караштуу ошол тийиштүү мамлекеттик органдарга бир өзүңүз тапшырма берсеңиз, ошол жактагы баягы эми заборлор эмес, мына кээ бирлеринин үйлөрү бузулуп атыптыр. Кээ бирлеринин баягы жашап аткан 2 комната болсо, ошол 1 комнатасы сноска кетет экен да. Ошолорго восстановлениясына комиссияны түзүп, акча каражат бөлүп берсек, алар көчөдө калбасын. Ошондуктан мына мен сизден суранат элем. Азыр башталып элек ал иштер снос боюнча, бирок башталса ошол жерде комиссия түзүп, ошол кээ бир үйлөрү бузула турган үйлөрдүн компенсациясын төлөп берсек, алар да көчөдө калбасын. Сураныч. Ошону өзүңүз биз көзөмөлгө алып койсоңуз. Рахмат.